Бишкектин Борбордук Ала-Тоо аянтында Аксы окуясынын курмандыктары эскерилди. Ага өкмөт башы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган бийлик өкүлдөрү менен бирге Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Ахматбек Келдибеков, Исмаил Исаков жана курбан болгондордун жакындары катышты. Иш-чарада Аксы жана апрель окуяларында окуу учкандарга тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулду. Аксы окуясына 17 жыл толду. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам каза тапкан. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү куушту Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Аксы окуясынын жабырлануучусу Ыктыяр Адылбеков ага сейкөө дагы ошол кандуу окуяда катуу жаракат алып, 10 күндөн ашык убакыт бою жандандыруу бөлүмүндө жатып дарыланып чыккан. Биринчи күнү 17 март күнү Аксы кербендеги ооруканага 5 киши жаткан больницага. 5 кишинин 3-өсү өлдү, экөөбүз, Айкем экөөбүз аман калганбыз. Моргтон чыгарып кетишкен, тиги эмегечи, реанимацияга ошол жака чыгарып барып, анан ошол жакта 3 ай жаттым го больницада мен. Айда атышуу болгондо агама ок тийип, багам жыгылып калган экен. Мен больницага алып өтүп кетейин, келгиле алып өтүп кетейин деп суранганда болбостун, короче, келип дубинка менен сабаган. Аякта эмелер бар болчу, спецназдар. Анан алып барып без сознания жаткам. 17 марттан 21 мартка чейин жаттым го дейм, эч нерсе билбейм. Баштарым шишип, ушундай эме болчу. Окуянын катышуучулары бийлик ал кандуу окуядан тыянак чыгарган жок дешет. Анткени Аксы окуясында ок чыгаргандар жазасын алган эмес. Ал тургай андан кийин 2 жолу революция болуп, анда да адилеттик үчүн карапайым элдин уулдары окко учту. Эгер акыйкат түрдө сот болсо, ошол жерде лично мени сабаган ГАИ бар, ошол жерде ГАИ кызматкерине тиешеси бар. Ошол ГАИ азырга чейин жоопко тартылбады. Наверное, пенсияга чыгып кетти, ал уже 20 жыл өтүп калбады. Аткан кишилер жок, дарекс. Каякта экенин белгисиз аларчы. Аттырган кишилер деле жүрөт. Аттырган кишинин кызы депутат болуп отурат тетиякта, Жогорку Кеңештечи. Ошол убакта аким болгон, кызы депутат болуп отурат ушул жакта. Жийиним келет. Мына кар жаады испас болуп калып атпайбы? Аксы окуяда түздөн түз тиешеси болгон ошол убакта акимдин Шермамат Осмонов деген аким болчу. Азыр Осмонова Шермаматовна десеңер чыгат. Ак үйдө депутаттар чыгат. Мен просто алар жамандаш эмес, балким кызы жакшыдыр. Бирок атасы кылганда ошо кыянат кылганда мамлекетке кыянат кылып атпай тура. Элди аттырган мына, давай вперед деп атака деп аттырган айда. Кадимкидей эле вперед деген эл атыспилени ачылган, эл аткан. Бирме бир аткан, баарын башына, анан жүрөгүн аткан. Осындай 2002 жылы Аксы окуясы болуп, анда да биз көксөгөн нерсе жетпей калдык. Андан кийин 2005 жылы неме болду, 24 март болду. Анда деле көксөгөн жерге жетпедик. Кайра эле баягылар эле келет, баягы кадрларды өздөрү даярдап койгон сыяктуу да. Иш токтоп турат да, бир жерде эч жылган жок. Мисалы үчүн, ошо Аксы окуясында күнөөлөрдүн эч кимиси камалган жок, жазага тартылган да жок. Аксы окуясынын курмандыктарын расмий эскерүү иш-чарасы Ала-Тоо аянтында орун алды. Ага өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган бийлик өкүлдөрү, мурдагы чакырылыштын депутаттары Ахматбек Келдибеков, Исмаил Исаков, Кубанычбек Кадыров жана бир катар саясатчылар менен шаар тургундары катышышты. Иш-чарада Аксы жана апрель окуяларында окко учкандарга тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулду. Анархан Алтымышева, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек.